hukuk korgoo organlarının adaletsizligin, hukuktug'un çoğun terisinden ötkürgen insan, kişi beyil, barga köpmөгөн, çokko çökmөгön, ar bir adam mene süйлöşe algan, işenimdi, en negizgisi takşalgan, tacribali, aylanasına karapayım adardan başlap, sayısı topladığın liderlerin toplayalgan, şınıgı, eldik lider, Sadır Japarov keladi tuğanlar. Bana tuğanlar, Sadır Japarov'un şınıgı koldoşları, barı gel. Sadır Japarov'un koldoşları, barı gel. Sadır Japarov'un komandası, el bulut. Sadır Japarov'un komandası, barı gel. Sadır Japarov, Olmada, hükmetli, 32 yılmada işleri tuğanlar. Alındağı Olmada iş yüzünde 10 gün bana işte aldı. Kalgan 22 günün arganda güçlermenen küz gelişip, arganda güçlermenen beda usturu tuğanlar. Buna şu 10 gün kıska vaktin içinde al köptügen işleri kılandı tuğanlar. Alemi sizler kolunu versengizler 5 yılın içinde kançalagan bizim bölgelerimiz çeşitli tuğanlar. Kançalagan memleketimiz önüge tuğanlar. Alemi 10 günün içinde emniyet kıldı desengizler ben ayta keteyim. Abakta bir günösüz oturgan hukuk korgoo organlarının kogumtuluğuna el olgun. Buna bizden azamatlarımızdı 230 abakta jatkan insanlardı rahim kılıp boşalttı tuğanlar. Bunlar olsa Sadır Japarov'un emgege az vaktin içinde pandemiya uçurunda bu yılki 2020 yıl elimiz için elimiz dünya için öte oruçlardan oldu. Buna şu pandemiyada kançalara insanda kredit aldı. Oşulardan bağırların doğanlar üstlük payının cevap veriyor. Şart düzümelde Sadır Nurgaçeviç Japarov. Geleceğin kamsız kılу. Barımız üçün bizdin mamlekettin jana elimizdin taqdırı barынан kımbat boluğa тийиш. Eң маанилүүсү өлкөбүздөгү тынчтык, элдин биримдиги жана коомубуздагы коопсуздук. Sadır Japarov, gelecekke kızmat бүгүндөн башталат. Kırgız Respublikasının memleketlik himni жаңырсын.
Çok rahmat. Sadır! 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 Андай болса туғандар, сөздің кезегі Қырғыз Республикасының президенттігіне талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаровқа сөз беріледі. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, ардактуу Кочкор Ата шаарынын тургундары, келечек ээлери болгон жаштар. Сиздер менен жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Кыйынчылыкты, татаал турмушту жана акыйкатсыз башкарууну жеңебиз деп, элибиз түп көтөрүлө чечкиндүү кадамдарга барган күндөн бери 2 айдан ашык убакыт өтүп баратат. Мен касиеттүү Жалал-Абад жергесине мунайчылардын куттуу шаары Кочкор Атага сиздердин батаңыздарга ээ болсом, ошондой эле биз менен идеялаштардын, мүдөөлөштөрдүн, тилектештердин катарын көбөйтүү үчүн келдим. Анткени алдыбызга койгон мекенчил мүдөөнү, ыйык жана бийик мүдөөнү жүзөгө ашыруу зарылчылыгы бийик адамдык сапаттарга муктаж. Ошондуктан руханияты бийик мекенчилдерди, жүрөгүндө жалы бар шерлерди, акылга бай интеллектуал досторду издеп келдим. Биз менен идеялаш, тилектеш, өзөктөш болуу деген бул экономикасы очорулуп, белчесинен карызга баткан өлкөбүздү куткаруу үчүн карууну казык кылып ак иштөө милдети турат. Ала тоонун азаттыгы, ак калпак кыргыздын мамлекеттүүлүгү үчүн антка шерге бекем туруу. Жүрөгүндө жалыны бар мекенчилдер, чыныгы эмгекчилдер бириккенде гана биз Кыргызстаныбызды гүлдөгөн бакубат мамлекетке айландырсак болот. Бул үчүн бизде толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бар болгону адал иштеп, акыйкат жашап, ак кызмат өтөшүбүз керек. Бул үчүн таза мээнет, калыстык зарыл. Элге үлгү боло тургандай өрнөк калтыруу үчүн таза иштеп, келечекти куруу биздин парызыбыз. Урматтуу Кочкор Ата шаарынын тургундары, сиздердеги ар бир көйгөй, ар бир маселе мен үчүн өгөй эмес. Бардыгы мага тааныш. Ар бириңиздердин жүрөгүңүздөр эмнени каалап турат, жакшы билемин. Эң негизгиси бизге тынчтык керек, ынтымак керек. Көп улуттуу Кыргызстаныбызды ар дайым достук, ынтымак болсун. Элибиздин эгемен турмушу биздин бактыбыз. Эркин ой жүгүртүп, алдыга чечкиндүү кадам таштап, бакубат турмушта өмүр кечирүүнүн өзүнөн өткөн бакыт жоктур. Нокен районунда алигиче аткарылбай келе жаткан орчундуу иштер бар. Алардын бири калкты таза суу менен камсыз кылуу. Аймакта мунай жана газ чыкканы менен район борборуна алигиче газ алып келинген эмес. Кочкор Ата шаарчасынан Жалал-Абад шаарына чейин газ түтүктөр өткөнү менен Нокенге газ бөлүнүп бериле элек. Масы айылында жер участоктары боюнча тийиштүү документтер даярдалып, трансформацияга берилсе да, ушул күнгө чейин бул маселе чечилбей келет. Нокен жана Базар Коргон райондоруна 45 000 гектарга чейинки жер аянтын сугат жерге айландырып, ал жерлерден таза азык-түлүктөр өндүрсөк болот, азык-түлүктөрдү. Кочкор Ата шаарынын инфраструктурасына көңүл бурулуп, элдин күнүмдүк тиричилигине ыңгайлуу шарттарды түзөлү. Мамлекет инвесторлор менен тыгыз иштешип, жумушчу орундарын түзүп алсак, өз мекенинен узак жүргөн 100 миңдеген жаштарыбызды кайра кайтарабыз. Өсө турган эл эч качан эмгектен чарчабайт. Эмгек гана адамды биримдикке жеткирет, бийиктикке да жеткирет. Андыктан өлкөбүздүн ар бир жараны жумуш орундары менен камсыздалып, ага кам көрүлсө деген тилегим бар.
Кыргызстан достукту ыйык деп санаган көп улуттуу өлкө. Кыргыз эли жана ар кыл улуттун ардактуу өкүлдөрү достук менен ынтымак ырыскыны бийик кармап, гүлдөгөн Кыргызстанды курууга аракет жасайлы. Ынтымак жана биригүү менен биз кубаттуу мамлекетти курабыз. Келиңиздер, эзелтен келе жаткан ата-бабабыздын каада салтын, нарк насилин, акылман кептерин акылга түйүп, тынчтык үчүн, достук үчүн келечекке чогуу кадам таштайлы. Кийинки урпактарыбызга гүлдөгөн Кыргызстанды мураска калтыралы. Элге, жерге болгон, мекенге болгон сүйүүбүз өчпөсүн. Алдыда боло турган шайлоодо өз талапкерлигимди көрсөтүп, сиздер менен кеңешип, сиздердин ак батаңыздарга арзып, сиздердин ишеничиңиздерди актасам дейм. Ансыз да канча жылдан бери кыйын кырдаалды баштан кечирген Кыргызстаныбызды баарылап кубаттуу мамлекетке айланталы. Келечекке кызмат бүгүндөн башталат. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына алдыда 10 январда бир эле президенттик шайлоо эмес, аны менен катар мамлекетте кандай башкаруу болуш керек деген темада суроо менен ошол референдумда өткөнү турат. Ошого кайдыгер карабай катышып бериңиздер. 30 жылдан бери бир гана топтун, же болбосо бир жеке адамдардын кызыкчылыгы үчүн иштеп келген мамлекеттик башкаруу системасын 10 январдан баштап талкалаганы турабыз. Талкалап, мына бүгүнкү 21 кылымдын талабына ылайык жеке бир адамдын кызыкчылыгы үчүн же бир топтун кызыкчылыгы үчүн эмес, бүтүндөй мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жана ушу сиздердин мына жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган баш мыйзамды кабыл алабыз деп турабыз. Мына ошого активдүү катышып бериңиздер. Шайлоого келбей койсоңуздар мейли боло берет, бирок референдумга сөзсүз келип, өз оюңуздарды, пикириңиздерди билдиришиңиздер керек. Анткени биз мындан ары бийлик эл менен эстешип жашаганды үйрөнүш керек. Биз элдин оюн кандай башкаруу болуш керек экендигин билип алып туруп, ошого жараша анан баш мыйзамды жазалы деп атабыз. Ал баш мыйзам 5-10 жыл сайын өзгөрүлүп турган эмес, керек болсо 50 жыл, 100 жыл бир кылым өзгөрүлбөй, Кыргыз мамлекетинин жалпы элдин пайдасына иштеп турган баш мыйзам болот, Кудай буйрса. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Эми суроо жоопко өтсөк. Суроолор барбы? Майлуу суу лампа завод кезинде бул заводдо 4-5 миңден ашуун адам эмгектенген. Жана шаарыбыздын жашоо турмуш тиричилиги заводко тыгыз байланышта болгон. Тилекке каршы ыксыз башкаруулардын кесепетинен заводдун учурдагы абалы жакшы эмес. Тынымсыз кыскаруулар жумушчу тарабынан да, продукция тарабынан да болуп жатат. Шаардан сыртка карата миграция процесси да катуу жүрүүдө. Коррупциялык схемага байланыштуу курч маселени чечүүнү суранабыз. Кубанычева Гүлзада Майлуу суу шаарынын тургуну. Кудай буйрса бул шайлоодон кийин бардык заводко, Майлуу суу эле завод эмес, бардык заводдор боюнча жана ушул гендер боюнча, бүгүнкү күндө иштетилип жаткан гендер боюнча бардык маселелерди карайбыз. Бул биздин планыбызда бар. Дыйкандар өндүргөн продукциясын кайда сатышын билбей жатат. Ушул проблеманы кантип чечип бересиз? Сейитбек Нурлан Шайдан айылы дейт. Муну да караштырабыз. Муну бир адистер менен министрликти иштетебиз. Муну менен пландаштырып, шайлоодон кийин отурабыз баарын. Шайлоодон кийин реформалар жүрөт. Саясий реформаларды бүтүрүп, андан кийин уже биринчи июнга чейин баардыгын бүтүрөбүз деген планыбыз бар. Жол картабыз боюнча ошо 1-июнга чейин бүтүшүбүз керек баарын. Андан кийин саясатты унутуп, артка таштап туруп, биз только экономика менен иштешибиз керек. Экономика, айыл чарбасы,
жана ошо элдин турмушун жакшыртуу менен гана иш алып барабыз. Бул суроолорду өзүнчө бөлүп, Кочкор атаныкын өзүнчө кылып койгула, бир папкага. 2004 жылдан бери Нокен районунун Масы айылында жер участоктору боюнча тийиштүү документтер даярдалып, трансформацияга берилген. Ушул мезгилге чейин бул маселе чечилбей келе жатат. Бул маселени көзөмөлгө алып, тийиштүү органдарга дайындоо зарыл. Абсабырова Гүлнур дейт. Макул, муну карайбыз. Мен 32 күн иштептирмин. Ошонун 12 күнүн толук кандуу иштедим. Калган 20 күнүн өзүңөр билесиздер, кандай кырдаал менен өттү. Ушул 12 күндүн ичинде ушу 2 жыл, 3 жылдан бери басылып жаткан ушу Баткен областы боюнча жана ушу Чүй өрөөнүндөгү трансформация маселелерин чечип бердик. Бул маселеңиздерди да мен кийин карап берем. Жаңы сугат жери өздөштүрүү боюнча Нарын дарыясына Майлы суу дарыясын кошуп, андан Нокен Базар Коргон райондоруна 45 000 гектарга чейин жерди сугат жерге айлантса болот. Бул жерден таза продукцияны өндүрүп, мамлекеттин экономикасын өнүктүрүүгө салым кошот. Ошол себептен жаңы проект түзүп, жана инвестиция тартуу керек. Артыкбаев Абдыразак. Бул боюнча дагы иштер жүрөт, Кудай буйрса, бул боюнча менин маалыматым толук бар. Нокен районунда көйгөйлүү көп маселелер бар. Жылдардан бери чечилбей келе жатат. Алардын бири таза суу маселеси. Негизинен бул маселеге көп жыл болду, тактап айтканда 2002 жылдан бери көтөрүлүп келет. 2002 жылы Кашка суу проектисин ишке ашыруу үчүн Нокен районунун тургундары тарабынан акча топтолуп берилген. Бирок ушул убакытка чейин жыйынтык чыкпай, эл таза суудан кыйналып келет. Ошол себеп проектини жаңы донорлор аркылуу жаңылап берүүңүздү суранабыз. Макул, карайбыз, Кудай буйрса. Кыргыз нефти газы Нокен районунда болгонуна карабастан Нокен районунун борборуна газ алып келинбеген. Бирок Кочкор Ата шаарчасынан Жалал Абад шаарына чейин газ түтүкчөлөр өткөн. Болгону Нокен районуна газ бөлүнүп берилбеген. Абдыкеримов Максат. Бул боюнча мен өзүм сөзүмдө айттым, муну да карайбыз. Кыргыз нефтигаз ишканасын орустардын Газпрому сатып алам деп аракет кылышууда. Ушул иш кана өлкөбүзгө, элибизге пайда алып келүүдө. Анда эмнеге сатабыз деп жатат. Маматкулов Санжарбек, Кочкор Ата шаары. Туура айтасыз, киреше берип турган мамлекеттик ишканалар эч кимге сатылбаш керек. Жана ошондой эле кен байлыктарыбыз, мамлекетти экономикалык кризистен чыгарып кете турган кен байлыктарыбыз дагы өзүбүз иштетишибиз керек, 100%. Мына кече күнү мен интернеттен мага жиберишиптир, бир аксакал эле киши ушу карандай калыпта айтып, ушу элди, жаштарды бузуп атат да. Мына ушундай месторождениени баланча өлкөгө бербейиптир, түкүнчө өлкөгө бербейиптир, бербейди, анан ошогон кийин деле бербейет депчи. Мен тескерисинче алар ошол берип атканда мен чырылдап турганмын. Бербейли, өзүбүз иштетели деп. Мына билесиздер аны мына тарыхтан. Көп деле өтө элек ушу 5-10 жыл өтүп кетти, ашып кетсе. Ошондуктан мындай кирешелүү ишканаларды биз бербейбиз. Таш көмүр шаарынын жашоочусу шаардык депутат Кадыралиева Жамиля. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Таш көмүр шаарынын жалпы жашоочуларынын коммуналдык төлөмдөрүн суу, свет, мусор төлөө жана соц объекттерди куруу боюнча Таш көмүр ГЭСтер каскады аркылуу келишимде көрсөтүлгөн милдеттенмелерди чечүү жолун карап берсеңиз дейт. Макул, Кудай буйрса өтүп калсам, бардыгын жергиликтүү бийликке тапшырма берип чечип беребиз. Кыргыз жеринен өндүрүлгөн баалуу металлдарга 35-40% атайы салык киргизүүгө кандай карайсыз? Артыкбаев Темирлан, Масы айылы дейт. Баалуу металлдар боюнча алтын менен күмүшкө лицензия бергенди токтотуп салдым, мораторий киргизип. Анткени бизге эч кандай ушул алтын казылып аткан жерден салык менен соцфондко төккөндөн башка, анан ошол жана жумушчуларга зарплат бергенден башка бир дагы үлүшүбүз жок. Көп ишканалар бар экен. Алардын баарын, булардын баарын Кудай буйрса президенттик шайлоодон кийин бир жай айларында, май, июндарда баарын кыдырып, ар бири менен өзүнчө стол переговорго отуруп, макулдашып, анан чечебиз. Мамлекеттин пайдасы, үлүшү канча болот, аны өзлөрү менен сүйлөшүп, макулдашып чечебиз. Буга чейинки иштеп аткандарды. Мындан ары андай кендерге лицензия берилбейт. Берсек только өзүбүздүн мамлекеттик ишканага беребиз, 100% өзүбүз иштетебиз. Аган акылыбыз дагы, күчүбүз дагы жетет. Административдик реформа боюнча
район областарды жоясызбы? Садиров Нурбек Сакалды айылы дейт. Азырынча долбоорудо бар, бирок бая жоюу иш, бар нерсени жок кылып коюш оңой. Кайра куруш өтө оор. Ошондуктан буну бардык саясий реформалар бүткөндөн кийин, анан адистер менен, аксакал көксакалдар менен отуруп, тажрыйбалуу адамдарды топтоп туруп, баарын карап анан кеңешебиз. Жергиликтүү бийлик менен дагы баары менен кеңешип чечебиз. Область жоюлсунбу же район жоюлсунбу деген маселе турат. Аны дагы ошол конституциялык кеңешмеде көтөрүп атышат. Бирок мен аны суранып атам, азыр бар нерсени жоюбай кичине карап туралы, анан жет өлчөп биргесели деп. Эң негизгиси жет өлчөп биргешишибиз керек. Барабыз бирок реформага, бирок жет өлчөп биргесебиз. Роза Утумбаеванын экс-президент наамын алышын эл күтүп олтурат. Аны эл шайлаган эмес, ошого сиздин көз карашыңыз. Маразаев М. Карабулак айылы дейт. Бардыгын мыйзам чегинде карашыбыз керек мунун. Биздин райондо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар интернаты бар. Ошол интернатты каржылоого жардам бериңиз. Карабеков Калижан Шайдан айылы. Мүмкүнчүлүгү чектелген. Мүмкүнчүлүгүбүз болсо мамлекеттин Кудай буйруп өтүп келип калсак, сөзсүз жардам беребиз. Парламентти, депутаттарды аралаш шайлоого кандай карайсыз? Өлкөбүздө 40тан көп район бар. Ошого 61 мандаттык 60 партиялык тизме менен депутаттарды шайласак. Зулпиева Айчүрөк, Ленинград айылы. Депутаттарды аралаш шайлоого барабыз деп атабыз. Кудай буйурса 35 бир мандаттуу округтан 55-и партиялык тизме менен деп атабыз. Эсиңиздерде болсо, менин позициям ушу бир мандаттуу эле округ кылсак деген позициям бар болчу. Эл сиздердин дагы өзүңүздөрдүн каалооңуздар дагы ошондой болчу. Бирок бая талкууланып келгенде, конституциялык кеңешмеде 90го жакын ушул академик аксакалдарыбыз бар. Профессор, доктор, кандидат юридических наук, экономических наук, мына 90го жакын сиздер түз эфирден көрүп атасыздар, конституциялык кеңешме жүрүп атат. Ошол кеңешмеде мындай деген сөз болду. 35 эле депутат болгондо жаштар жана аялдар парламентке келе албай калат деп. Ошондуктан жанакы 55-ин партиялык тизме менен улуксат берели, ошондо жаштар, аялдар дагы парламентке келип аралашып, жаштар тажрыйба топтоп, кийинки кадр болуп даярдалсын деген сунуштарын киргизди. Анан мен деле ошогон макул болдум, анткени көпчүлүккө салып, көпчүлүктүн күчүнө салып бир мандаттуу кылып өткөрүп кетсек деле болот эле, бирок азчылык дагы биздин өзүбүздүн элибиз. Биздин өзүбүздүн эле жарандарыбыз. Алардын дагы кызыкчылыгын эске алышыбыз керек болуп турат. Бул эми мыйзам менен аныкталат. Мыйзам жазганда дагы жогорку кеңеште талкуу болот. Бир айдын ичинде баягы элге дагы талкууга чыгарылат. Ошондо өз оюңуздарды айтсаңыздар, анан көпчүлүктүн оюн эске алып туруп чечсек болот. Атак азыр ошо 35-55 деген проект менен мыйзам жазып атышат долбоор менен. Токой чарбаны реформалоо маселесин чечүүгө жардам бере аласызбы? Султанов Курсанбек Нокен айылы. Токой чарбы. Караштырабыз муну. Берилген суроолордун баарын өзүнчө папка кылып, Кочкор атаныкын, өзүнчө Токтогулдукун, өзүнчө Кербенткин, өзүнчө жыйнап атабыз. Мунун баарынан оптималдаштырып туруп, баягы неме кылабыз. Компоновать этип туруп, жыйынтык чыгарабыз сөзсүз. Нокен районунун жашоочуларынын суроолору. Жер участоктарын трансформациясы. Ар бир үйдө 2-3 үйлөнгөн балдары ата-энеси менен чогуу жашашат. Ошолорго жер участкасын чечип бере аласызбы? Нарматов Мамыр Мас айылынан. Трансформация боюнча биз жергиликтүү бийликке укук берип атабыз. Буга чейин Бишкек өкмөт үйү өкмөт өзү алып алганда, анан баягы бюрократия болуп эле, круговорот болуп, айлампа болуп эле 3 жылдап, 4 жылдап, 10 жылдап басылып жаткан документтер бар экен, ошонун баарын казып көтөрүп чыктык өткөндө 10 күндүн ичинде. Анан ошо трансформацияга кол коюп берип, баткен ошо чүйөрөнү боюнча кылып бердик. Анан эми жергиликтүү бийлик дагы бизге өзүбүзгө ошо трансформация боюнча бийлик берилди деп эле сугат жерлерди, баягы айыл чарба продукцияларын ала турган жерлерди трансформация кылып жибербешиңер керек. Жергиликтүү эл менен макулдашып, депутаттар менен макулдашып, элдин өкүлдөрү менен. Андан кийин анан трансформация кылып, кереги жок жер болсо ошол үй салганга участоктарды беришиңер керек.
Муну эми мындан ары жергиликтүү бийлик чечип берет. Жер участоктары боюнча. Муну көзөмөлгө алабыз биз. Электроэнергияны 77 тыйынга түшүрүп берүү маселесин чече аласызбы? Карабашев, Мирбек, Аралайлы. Азыр эми кыш мезгили, кыштан чыгалы, ушунча жыл чыдадыңыздар, ушунча жылдан бери. Эми кичине жарым жыл чыдап коюңуздар дагы. Май айларында, июнь айларында бул маселени карай баштайбыз өкмөттө. Кудай буйруп барып калсак. Мен Майлы Суу шаарынын тургунумун. Мен сизден суранарым ламповый заводдон жандаттырып дейт. Беришиңизди көптөн көп суранабыз. Аракет кылабыз, Кудай буйрса. Урматтуу Садыр Жапаров, сиз президент болсоңуз, двойной гражданство берсин. Алма Айылы, Раева, Нуркан Султанова. Бул двойной гражданствоны эки өлкө бири-бири менен макулдугун алып туруп, макулдашып туруп, анан берсе болот негизи. Эгер биздин көпчүлүк эл ошону кааласа, ошону талап кылса, Россия мамлекети менен деп атасыздар да эми. Алар да макул болсо, анда берсек болот. Буга каршылык жок. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Союз маалында ишке ашпай калган Чыңгыз каналы токтоп калган. Ошону жандантып берсеңиз. Нокен районунан Момбеков, Бүргөндү, Нокен, Масы, Шайдан айыл өкмөттөрү эгин таза суу менен камсыз болот. Сизден өтүнөбүз. Молошев Доорон. Рахмат, эске алабыз. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоев, сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Мен Отунчиева Айчүрөк Тыныбековна. Менин кайрылганымдын себеби өзүм Батыр энемин 6 уулум бар. Бирине же иш бербеди, же жер бербеди. Ким келсе жолугушууга келе кылбай кылган күндөрүм болду. Жолугуша албай кылган күндөрүм болду. Мен сизге өтө ишенич менен үй бүлөм менен колдойбуз. Акыйкат барбы? Менин иним Бишкекте Кызыл Ордодо жашайт эле. Өзү оң жак буту жок, инвалид. Макул, муну эске алабыз. Контролго алып коюңуздар. Ассаламу алейкум, Садыр Жапаров. Менин суроом мындай. Кочкор Ата шаарынын балдарынан жакшы иштеген Кыргыз нефтегазына татыктуу президент койсо болбойбу? Кочкор Атанын өзүнөн чыккан жаштардан президент болушун каалайт элек. Нефтегазга дейт. Төрөт үйүндө кровать эмес, кресло болушун каалайт элек. Башка жактан нефтегаз, директор. Жалалабаттык эле экен го, мага айтып атышат бул жерде өзүңүздөр. Өзүңүздөрдөн эле экен го. Эми биз эми мындан ары урматтуу эл журт, мындан ары баягы өз балабызды коюп бер, өзүбүздүн айылыбыздан коюп бер деген ушундай трагедиялык ушундай эмеден кетишибиз керек, позициядан. Мен мына Кудай буйруп өтүп калсам, түндүк менен түштүктү ротация кылып иштетем деген эмем бар. Планым. Мисалы 44 район бар. Акимдерди конкурстук негизде тандап алып, андан кийин ошо 44 акимди түндүктүн балдарын түштүккө, түштүктүн балдарын түндүккө аким кылып коебуз. Анткени эмне үчүн дегенде, акыркы мына 10 жылда мен көп аралап жүрүп көрдүм. Айыл өкмөттөрдү дагы ооба. Аралап жүрүп көрдүм. Мисалы, бир районго өзүңөрдүн балаңарды аким кылып коюп алат экенсиңер, кат жиберет экенсиңер, 1000 деген колду топтоп туруп, ушул баланы коюп бер бизге деп. Ал келип туруп алып, өзүнүн бир узкий круг туугандарын чогултуп алып, жер алган да ошолор, тендер уткан да ошолор, байыган да ошолор, карапайым калк мындай бөлүнүп четте калып атат да. Ошон үчүн ажырым пайда болуп атат бийликтегилер менен карапайым калктын ортосунда. Башка түндүктөн келип ушу районуңуздарга иштесе, ал эч качан андай мафиялык структураны түзүп ала албайт. Эл менен иштегенге туура келет. Карапайымы менен дагы, байы менен, кедейи менен дагы.
мына ушундай ротацияларды жасайбыз. Так, болдубу? Саламатсызбы? Биз Ташкөмүр шаарынын тургундарынын атынан Ташкөмүр шаарында жумуш жок, завод фабрикалар жабылып калган. Ушуларды ишке киргизип, карапайым элди жумуш менен камсыз кылууңузду суранабыз. Так, свет кымбат, жогорку орто окуу жайларында контракттар кымбат. Кредиттердин пайызы өтө эле жогору, элдер төлөй албай кыйналышып жатышат. Сизди колдойбуз, үмүтүбүз чоң, рахмат дейт. Кредиттер боюнча, бул фабрикалар боюнча биз дагы караштыралы кийин. Кредиттер боюнча мына 100 000 сом алганга чейинки кредиттерди мен өкмөттө иштеп турганда 3 айлык пайызын жаап бердик, өкмөт. Өкмөт тараптан жардам бердик. Мына азыр ошол алып атасыздар. Декабрь, январь, февраль айларыныкын жаап бердик. Болгон өкмөттүн күчү жеткен акчабыз ошол болду. Андан көп болсо, андан жогоркуларын деле жаап берет элек. Керек болсо ошол кредиттердин бардыгын толугу менен жаап салсак деле болот эле, бирок өкмөттүн ага күчү жетпейт экен. Өзүңүздөр билесиздер. Бюджет тартыш, мамлекет кыйналып турган убак. Кудай буйруп, тынчтык болсо, стабилдүүлүк болсо, экономикабызды көтөрүп алсак, бай мамлекеттердин арасына кошулсак, биз деле ошо кредиттердин баарын жаап берип салганга мүмкүнчүлүгүбүз жетсе гана. Бирок азыр бүгүн жетпей турат. Балким 4-5 жылдан кийин жетип калышыбыз мүмкүн. Эгер тынчтык болуп, эл колдоп турсаңыздар. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, анда мындай кылсак, жана өзүңүз айткандай, элдин дагы талабы ушундай болуп атат. Сиз менен түзмө-түз жанагы кагаз бетине жаза албай калган суроолору болсо, ушундай микрофон сунсак, туугандар туура түшүнөсүздөр, бир 4-5 инсанга азыр микрофон берсек, калуучулар ушул микрофонду өзүңүздөрдүн суроо көйгөйлөрүңүздөр болсо айта алсаңыздар. Мына азыр Садыр Нуркожоевич өзү мүмкүнчүлүк берсе, ошондой кылалы. Себеп дегенде туугандар 5-6 инсандан ашык инсанга бере албайбыз. Себеп дегенде ушундай эле силерге окшогон эл Садыр Жапаровду Жалал Абад шаарында дагы күтүп олтурат. Ошондуктан микрофон узатсак, мүмкүн болсо ошол жактан эле жакшы бир кыска нуска кылып эле суроолорду, өзүңүздөрдүн жакшы бир көйгөйлөрүңүздөрдү айтсаңыздар. Анан кийин келиңиздер. Микрофон. Assalamu alaikum Sadır Nurkожоевич. Алейкум ассалам. Нолкен элине куш келипсиз. Рахмат. Нолкен элине бакыт таалай алып келет деп үмүттө отурабыз. Нолкендиктер сизди колдойт. Мен Арал айыл өкмөтүнөн болом. Нолкен районуна караштуу. 2011 жылы бизге жайыт деп 4000 гектар жер берген. Рай администрация. Ошол жерге бизге инвестиция тартып цемент завод курдук эле. Инвестиция тартканбыз. Ошол жерден бизге жылына 1 миллион бюджетке пул түшөт эле. Ошону азыр рай администрация биздин токтомду жокко чыгарып, сотко берип, жайытыбызды талашып атат. Үмүтүбүз чоң, ушуга жардам бериңиз. Бизди кыйнашып атат. Инвестициябызды тартып алып атышат, мародерлук кылып. Азыр сотко берип, биздин өздөрү берген токтомду жокко чыгарам деп жүгүрүп жүрүшөт акимдер. Ал завод менчикпи же ошо өкмөткө караштуу? Менчик. Менчик, Биз территориядан бергенбиз. Завод курулган. İşte atabı bugün. 150 айына 150 000 pul töktü салык катары. Бүгүн иштеп турабы? İştеп атат уже. Бирок акчаны азыр башка жака буруп беришти. Бизге түшпөй калды. Макул, териштирип беребиз. Пакетти бердик, сиздин колуңузда азыр балдарга бердик. Макул, териштирип беребиз.
Урматтуу Садыр балам, sen bizden şu Noken rayonu Koçkar şahrına hoş gelipsiz. Sizge uzak ömür, çın densoluk, kacvas kayrat. Раз. Sizde oldu bizge asmandan Kudayım bir Allah Taala'm mına eldin peşindesinde asmandan çıkınday düşüp geldiniz. Yeme sizdin tartkan azaplarınız bilen başka başımızdan ötken kuğuntuklardan barından özümüz kavarımız var. Hiç vakta Allah koldasın, sınban, kayratlı olun. Sizge çın densoluk, ömrünüz uzun densolunuz çın bolup, yüzünüz jarık, martanız barat bolup, Kırgızstandın gelecek üçün aldığa jıldırıp Kırgızstandı, aldыңкы өлкөлөрдөн кылып, uşu ömür boyu acı boluşka, tatıktуу boluşuңuzdu tilekleşmiz. Men sakaldı aylı. Rahmat apa. Yok, toktap tur, men matematika söyleyip turgan sözüm var. Sakaldı aylınan Musaeva Deparkamın Matsak Musa Dekan çarvasının törayın bolu işten. Emi sizge kança köngörgö. Hiç katan sizlerge kas sanagandar pas bolsun, sizlerge kara sanagandar jer menen jaksan bolsun. Allah'ım sizlerdi koldosun, sizlerge karışı bolgondor hiç katan oң bolsun balam. İşiңerge iyilik. Alga. Emi men ayta turgan sözüm var. Hazır. Toktap tur. Men ayta turgan sözüm var. Bizdin Madımar, Bektir Asanov, janagı uşulары бар beri Başka kandidatlardı neme kıldı? Koskoluk kılıp atat. Jamandamay yok. Bular yok emi. Bularda men ayta turganmın. Uyalgıla. Sındavayla koyunuz. Sındavayla Uyalып, özüne bir bir kandidat Kırgızdın oğlu. Kırgızdın tatıklı oğlu. Yemi bularga uyat. Uşularda yertip söylegen balдар Har bir jigitlerge kandidat namız uyat. tatıklı oğlu. Apa ayma kılbanız anı. Rahmat. Раз. Раз, 1, 2, 3. Mikrofon işletip koysana. Knopkasını jandırıp alыңыз. Раз, 1, 2, 3. Туулгандар, эми сиздер көпсүздөр. Мына Кочкарадан Нокен базар коргон майлуусунан келип атасыздар. Ушул жерде дагы бир аз өзүбүздүн маданияттуулугубузду, биримдүү экенибизди бир аз көрсөтпөйлүбү? Ар бириңиздерге бере албайбыз, аны билесиздер. Бирок бул жерден бири ортодон нарактан кылып берели туугандар. Бири-бирибизди колдойлу. Келиңиз аксакал. Assalamu alaikum. Sadım Nurkocaевич. Алейкум ассалам. Koçkarata şahrının turgunu Şeraliyev Kadirek. Bizde Жаллабат ушул da Жаллабат madaniyat жолу мына ел азыр бул жерде аябай бакырып айтып атат. Ушул жол көйгөйү бизди азап чектирди да. Бул 2010-жылы бүтө турган жол мына 10 жылдан кийин азыр кыймылдап бул дагы сапатсыз болуп жатат. Өткен быйылкы жылы январ айында жол министри теледен чыгып Кочкаратадан Жаллабатка чейин 4 катар автожол болот дедиле. Азыр 2 катары да сапасыз болуп жатат. Эл өтө кыйналып, мына сиз да көрдүңүз жол азабын. Кыргыздар айтат го, жол азабы көр азабы деп. Биз ушул маданияттан Жаллабатка жеткиче 2 саат убактыбызды кетирип, канча кыйынчылык азап тозоктор чегип атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, биз Кочкарата шаарынын тургуну катары мен биздин Кочкарата шаары 2018-жылы экономикалык мына өкмөт чоң конкурс жарыялаган экономикалык өнүктүрүү боюнча
Biz oso atайын өнүктүрүү планы иштеп чыкканбыз 5 жылга. Анан биз мына Кочкаратан мына жогорку зонасынан промзона ушу бизнестерди алып келгенге промзона жазылганда планыбызда. Ушул жактан 200 гектар Тосколата Токой чарбасынан трансформация кылынып, анан мындай этаждуу үйлөрдү салып жаштарга ушул маселесин дагы чечилбей турат. Ушуга көңүл буруп койсоңуз. Үчүнчү маселем биздин Нокен айыл өкмөтү суунун каналдын эң акыркы жагы. Илгери биздин Дөмазар деген участкабызда кичине бассейн курулган эле Союз маалында. Ошол белгиле курулуп, бузулуп жок болуп кетти. Ушул жерге БСИР курганга жардам көрсөтсө, себебиден да ал жерден суу келсе, биздин Кочкарата менен Нокен айыл өкмөтү суга суу менен камсыз болот. Акыркы менин эмем Кыргыз Республикасынын бюджетине мына түшө турган бюджеттик пополнение деп айтсак да болот. Бул биздин мына коңшу турган Өзбек Республикасынан биздин Кыргызстанга чыккан мигранттар. Булар келет 2 айга деп бизде мыйзам чегинде алыгы учетко тургандан кийин калган иштеп тапкан акчаларын коррупционный схема менен ала тургандар алып атат. Ошону Жалал Абад, Баткен, Ош областарына миграциянын ушул бөлүмдөрүн ачып, келген мигранттар иштегенде салык төлөп, канчалаган биздин кирешебиз киргизе турган иш-чараны иштеп чыксаңар болот. Ушуну мен сизге сунуштуруп кетем. Сизге ийгилик. Биз Нокен базары кургон, Ташкөмүр эли референдумда президенттик башкарууну колдойбуз. Ошону менен катар сизге ден соолук, сизди президент кылып шайлоого барыбыз добуш сөз беребиз. Алга. Рахмат. Рахмат. Кочкарата жаштары дагы бир сүйлөп. Раз, Берекич. Ассаламу алейкум, Садыр Нуркожоевич. Алейкум. Мен Турдалиев Урмат, Кочкарата шаарынын тургунумун. 20 жылдан бери Кыргызнефтегазда иштейм. Мен айтайын дегеним сизге калоо. Биз Кочкарата жаштары сизди чын жүрөгүбүздөн, жан дүйнөбүз менен колдойбуз. Сиздин саясатыңызды колдойбуз. Анан көйгөйлөрүбүздү кагаз түрүндө кайрылганбыз, аны сизди карашыңызга сөзсүз ишенебиз, карайт деп ишенебиз. Кочкарата колдойбузбу? Колдойбуз. Болду. Сабыр кылалы. Келиңиздер. Кетиңер сакал. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич балам. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, урматтуу менерде шайлоочулар. Бүгүнгү азыркы биздин проблема кагылып кетейин мына суроо берип аткандар, өз проблемаңарды айтып аткандар. Биздин негизги азыр проблемамыз Садырды шайлап алыш айланып кетейиндер. Аны башыны оорутуп, али шайланбай туруп, канчадан канча жүктү желкесиге жүктөп проблеманы, аны башыны тегеретишти, кереги жок айланып кетейиндер. Шайлап алайлык. Бу нерсе онерге барып отуруп алгандан кийин жакшынакай болуп, өкүлүңөрдү жөнөстүңөр, ошол мыйзам чегинде чечип бере турган даражага жеткирип коелык мына айланып кетейиндер. Анан кийин айланып кетейин Садыр. Mana bu yerde ben Dostluk Aile Hükümeti'den o şerde Aksakaldar Kengesi'ne müçesi olamın. Mana bu yerde onun Aral nimeler ayet vatat, bizde teritoriyadağı Semen Zavotı göründe bol vatat. Şunu şu yerge kötörüp geliş gerek bile. Bu meseleni biz mene gelişmeyle seni aldığın ayken kuda kalasa barbaylık bu şerge şeylerin anken.
tinchib olganidan keyin ana bu masalalarni ko'rib berasiz. Bu To'g'ri. bizim territoriyamizda. Bundan 100 chaqirim narida turadi. Avral qayoqda? Do'stlik ayol hukumati qayerda turadi? İlgeridan atamamızdan beri biz territoriya bo'lib kelgan. Aylanib ketaylik. Mana shunday el yurt qag'ilayinlar, dağı sen bilan yo'liqisha torindar. Hozir buni shaylab olishni o'ylaylik. Faqat duomizni beraylik. Xudoydan qo'q yo'l tilaylik. Ya Rabbil alamin. Kelgile, oqsoqollar. Ey, alaqaninglarni joyqila. Ochiq osmon ostida turamiz. Aylanib ketaylik. 30 yildan berki problemamizni ko'rib o'tasizlar. Sana tayanıp duramiz aylanib iqtisoddan. Bizni o'sha seni programmang jag'ib o'tadi. Seni ko'rgan kuning jag'ib o'tadi bizga. O'sha uchun seni deb o'tamiz. Kundiga namozimizda ham duo fatiha qilib o'tamiz. Birinchidan aylanayın. Sen ömrün uzak bo'lsin. Uy bilan tinch bo'l. Osmon balasidan, yer balasidan, turli bilan ofatlardan, jamanligidan Xudoy Taolo o'zi seni asrasin. Seni Alloh Taologa shu yerda oqsoqollar, din vakillari omonatga topshirdik seni. Seni biz shaylaymiz. Doim toza yur. Allohga Xudo qalasa sen Türkiye ömrüne kalacak prezident bo'lishga biz tilakdoshmiz aylanib ketaylik. Amin. Rahmat tuğanlar. Şartqa baylanıştı. Hem hurmat tuğanlar. Barыңыздар, şu düşünüp turasыздар. Дағы bir жолу бері қолдап жатқаныңызda Садыр Жапаровтың командасы бар ма екен? Садыр Жапаровты президент қатары көргендер бар ма екен? Садыр! 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 Rahmat tuğanlar, hanım etse gelingizler. Batı menen el kөгөрөт, jamgır menen jer kөгөрөt деп илгетиден Кыргызда кеп бар. Эми hurmat tuğanlar, bata берүү үчүн hurmattуу ажа атабыз чакырып коелу. Абдисаматов Элдияр кары, келиңиz. Мүмкүн болсо сахнага чыгып, өзүңүздүн бир жакшы дуаңызды, ак батаңызды берип койсоңуздар. Qara, gelingizler tuğanlar, batı verip jadat. Bismillah. Hurmatlı ağayını tuğanlar, assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler. Şu şarttan faydalanıp bir iki oğuz kiçine söz söylep ketmesek, bizim dağı içi jarılıp kala toqsaydı. Hurmatlı ağayın bir tuğan, Allah Taala bardığınıza bereke versin. Mende bir iki mesele var ile. Şu iki meseleni bir hikaye menen başlasam, kiçine kulak salıp koyoslar, anam pata kılsak. Bir hikayede bardığına ruhkansınlar, bunu bilesinger, köp moldekeler aytat, bardığı kulak salgan, köp damlara aytып ötken, bırak oşonluğa mani bergende bugün köngül buraya kalabız. Bu hikaye Harun-ur Raşid doğrundağı padişah doğrunda aytılıp gelgen. Harun-ur Raşid şunday bir padişah olgan, elden kızmatın kılatırgan, eldi adiletlik menen başkargan, elinin göğünen daim kızıkçılığının üstün koygan. Kaleverse özünden kalkalıp, elge dayındabастан bir elдің arasından çıkıp, elim qanday olotat, ne olotat deb көп жерде aylangan insan. Bir günlük günlerden birinde Harun-ur Raşid elde aylanıp жүрse, bir aksakal muysafit adam, sakal koygan, jaşnakay gelişken, karıp, jaşı bir qancha var koygan aksakal köçet oturguzup jatkanmış. Harun-ur Raşid jana aksakalды görüp durup, bir tamaşalaşıp koyayım babam menen dep, awa Yaşınır bir yaşka jetip kalıptır. Şunça daraja olup kalıpsız, bu göçet otkuzub atasız, bu göçetin mömösünden sizge tiyebeken, tiyebeken de tamaşalaşatken. Akılman aksakal şunday karab padişaha, padişahım, biz şu yaşka çeyin, bizde murdungu salaftar, bizde murdungu ata babalarımızın egip gelgen köçetlerin mömölöründen jep, oşondan dam tartıp, biz bugün uşu yaşka jettik, şunday gün gördük. Men bu göçette oturguzuştan maksat, bu göçetin mömösün jebesem dağı, menden kийинки muğundarım, ballarım kalıp durup, oşu bizden ata-babalarımız oturup ketken dep, bizge rahmat aytıp, salavat aytıp durup, paydası tiyeken dep, gelecek muğunga kaltırıp egipke totam dep жооп берген eken. Harun-ur Raşid, aksakaldın sözüne tam berip,
Tamaşalaşkanına atin kılıp bir kaltada altındı çıkarıp durup aksakalga şunday uzatıptır. Aksakal dağı danışman da kaltadağı altında altırdağı padişahım Allah'ın keremetini qarana. Siz hazırlıkla taşalatas mı, geçinde aytatas mı, mömeni kaçan paydasını görüp dediniz hele Allah berem dese, köçetim eli jalbırak çıkarmazdan durup birinci mömesini aldım da gene. Padişah dağı tam verip durup, ikincisini uzatıyordur ikinci kaltasın. Canağı danışman dağı karap durup, padişahım, Allah'ın çeverdiğin dağı tam versek bulup, eldin bardığı möme yegip bir yılda bir mertten zorga möme alam dese, men köçetim kök çıkarbay tugar durup, men iki jolu möme alırdım devergen eken. Harun Raşit indiye almasdan, kayra bu adamdın aslında tursam köp, nime olup kalatken deyip uyalganına sekin basıp etken eken. Bu hikayadan mineni aytmakçımın hurmatlı bir tuğan. Nerede atalarımız oturat, apalarımız oturat, ağalarımız oturat, doktorlar var, tabipler var, organ işlegen adamlar var. Men aytarım hurmatlı bir tuğan, bugün akıl tarazasına salaylıkçı. Biz gelecek muğun için ne kılıp ketotağız? Bizden jamancere özüzlü deyle mamleket kılış gerek, hükümet kılış gerek derbesinden oşonda aksakalday olup, kiçine olsa dağı Sadır Nurgojoyevga bularının komandasına bir ele bu kişiden talap kılbastan el bizden hareket kılaylık, birimdik bolup gelecek muğun için bir nese kaltırgana. Ömürbek Çirkeş üçke okşap, sözüm kopalbasa kapalasınlar, çiçelavastan pensiyaga çıkan adam yaşlarga orun berip, bugün doktorga varsan kança beresin men senin karayım deyesen, el kıyınçılık bolup, canının üstünde turganda kiçine can güydürüp gel, ne kemçiliğiniz var, kanday darı bereyin deytirgan, organdan adamına varatırgan bolsa, tekebbir bolmasdan, kiçine olsa dağı kiçik beyilli olup, bir tuğanım menden kanday jardan bereyt deytirgan, vaqt geldi hurmatlı bir tuğan. Fergana kanalı hükümetin je teknikası menen bolgan emes, eldin hizmeti menen kurulgan. Bugün gelecek baldarızga mınдай akıl salыңчы, hazır baldarızı jetelep çıksak bir oyuna toturgan jeri yok. Oşon üçün hurmatlı agayını bir tuğan, meni suranıp keteri jerim. Aksakaldarga dagı, jaşlarыбызга dagı, ayalдарыбызга dagı, apakeleribizge dagı, bardıq muğundarыбызга gelecek özlü kiçine salımı boluş üçün, mamleketi örkündeş üçün, dünya degen, baylık degen kimdin arkasından alıp ketmeytar. Kiçine olsa payda kaltırıp, elüzge bir hizmet kılatıran vaxtımız geldi okşaydı. Biz de şunu at salsak mı dep ümitleniyorum. Sadır ağa Nurgojoyevич sizge aytar sözüm bir sorançım. Jana başında hikayede aytkanыбыздай, oşo Harun Raşit'tey bolguday, gelecekte bir eldin kaygısına özünüz bir prosedurada jana kapasının arkasına turganda bir söz ayttınız ele. El gerek bolsa, men kalpçı olsam, men tura emes bolsam el aytsın dediniz ele. Elimle sizin turalığınız için şunça el koldap turat. Biroq özünüz aytkanday, eldin bugün işenimi prokuraturaga, SMB'sine, hükümetine, başka jetekçilerge hiç kандай işeniş kalmadı. Eldin işenişi bugün kiçine olsa dağı sizde ümitlenip turat. Mında aytkanda karangı ünkürdün içinde, kapkarangıda el kayerge bararın bilmey turgan jerde bir kiçine nurdun şoolası görünüp kaldı. Oşo şoolардың arkasından kadam basıp atar. Oşo nur Kuday buyursa siz boluşunuza ümitlenip kalabız. Allah sizge omad versin, bereke versin. Janağı Kamçıbek Kıdırşaевичтің aytkan bir sözü жақсы эле мага интервью берип атканда, Чубак ажы туурасында söz баштаганда, Allah rahmat kılsın alımыбызды Чубак ажыке дагы şu Мекенчил партиясында şu менен чогуу жүрсөңүз биз колдойбуз деп аттанган экен. Ошондой алымдарды жаныңызга bir кеңешчи кылсаңыз. Kamçıbek Kıdırşaевичтің дагы bir aytkan sözü var. Nemet acı oşuğun dostlarız deyip söylep ketti. Alımdardı dost degen insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytat. Aleykum bi mücalesetil ulemai ve istima'ul kelamil hukamai. Alımdardı özüngörge dost tutkula. Danışmanlardı sözünü ukkula. Sebebi Allah Teala
карайып калган жүрөккө нур берет, жамгырдын суусу менен өлүп калган жерде тирилтиргендей дейт. Аллахым ошондой инсандарды, данышмандарды колдоп, астынан ошолордон бир үгүт алып, келечекке аракет кылсаңыз, Кудай кааласа мамлекетибиз сиз себеп менен берекаткан берген болсун. Аллах Таала bir dua kılaylık elimiz, jangır men jer gögöt, dua menen el gögöröt degende kol açıp bir pata kılıp koyuluk. Amin. Ya Rabbi, Allah'ım jaratkan egen, bugün biz bir pende günökörбүз. Biz şu hatalarımız üçün Allah şunday bir sınavlardı ber otasın. Jaratkan egen bizdin jalpı elimizdin günölerini özün geçirgen. Kelечекке Allah'ım mamleketibizge tınççılık bergen. Aksakaldarımızın duası öte turgan. Apalarımızın duası kabul bola turgan. Enelerimizge daima perzentimde can kuyduğuna turgan. Jaşlar bolsa ata-enelerin kızmatın kılıp, aksakaldı hurmatlap, biçinesini sıylaytıgan mamleket kılıştık Allah nasip etkin. Uşunday kıyınçılık mamlekette, elim dep, jurtum dep, mamleketin kıyınçılığını başına alıp, özünün densoluğuna karabay, ötken insanların akvalına karabay, atka minip turgan Ağauzga Kuday Taala atka mingen degende bul attagı janagınday taptalgan ulaka teң semiz at emes. Bugün jaş bolsa dagı keyir insanlar kanın sorup, içindeki kuvvatın sorup, taykandap turgan zorga attın üstünde turat. Kezi gelse bu attın üstüne çıkış emez, attı jelkesine götere turgan akvalda turat. Allah'ım şunday egerdin üstünde turup, eldi başkarışka Allah Taala sizge kuch kuvat versin. Birinci en ulu Allah'ım rızkı den solunuzu Allah çın kılsın. Ömrünüzü uzun kılsın. Düşmanların aldığında sözünüz daim ötümdü kılsın. Yüzünüzü jarık kılsın. Elimde, yurtumda kılgan hizmetiniz için Allah'ım özü koldosun. Allah'ım özü koldosun. Hızır aleyhisselam canınızda yoldaş bolup özü yoldaşlıkka nasip etsin. Amin. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm. Allahu Ekber. Hurmatlı togandar, mikrofon biraz berip kalsın. Sadır Nurkojoviç, eğer ruhsat berseniz, hem hazır 21. kılın, Jaşlar sosyetте olturat, mümkün bolsa ошол саманмакча bir selfie kılıp koysak, sizin komandanız менен birgelikte mına ушул фондо mümkün bolsa gelip бересиздер. Mına ардактуу туугандар, бүгүн Кочкарата шаарында Садыр Нуркожоевич эл менен жолугушуп олтурат. Садыр Нуркожоевичтин командасы бар бекен? Sadır! 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 Rahmat tuğanlar, annemese gelingizler. Hurmattуу agayın tuğanlar, çoğun razıçılık bildirem sizge koldop bergeningizlerge. Emi Kuday buyursa şaylodon keyin жеңиш менен жолугушалы. Кайрадан ушул жерде. Жолугушууларга барганга мага уруксат бересиздер эми. Çok rahmat. Kuday güç kuvvet versin sizlerge. Karanımızda tuğanlar kol çağlar menen Sadır Nurkojoviç şapar usta uzatып alsak. Gelingizler, Sadır Nurkojoviç'te mümkün olsa yol açıp vereyle. Dostlar, tuğlaslar, ağa Abjol kalayla. Gelingizler, yol açıp vereyle. Sizmen koşa ketip kalayna. Biz başka neyse
Урматтуу мекендештер, лайк басып, подписчик кылып туруңуздар.